Bu benim семьям. Мамам, папам. Менден кийинки сиңдим, андан кийин сиңдим, кичүү сиңдим. Кыргыз тилинде так сүйлөгөн жапон кызы Йоко 4 туугандын улуусу. Өзүнүн кичүү 3 сиңдиси бар. Йоко азыр алардын жанында эмес. Мекенинен миңдеген чакырым алыс жайгашкан Нарын шаарында жашайт. Бир туугандарын жана ата-энесин сагынганда телефон чалып, ал акыбал сурап турат. で、あっちゃんとか沖縄にいる写真があるよ。 Бирок үйдөгүлөрү менен кечке сүйлөшүп, тез-тезден каттап турууга убактысы жок. Балдары кичинекей. Андыктан күн кечке убактысынын көбү ашканада өтөт. Кыргызга келин болгон жапон кызы улуттук тамактарды мыкты жасайт. Мен родинада мындай койдун эт көп эмес. Жешпей го бияка келип койдун этке кичине өнүш керек деп ойлоп күнүгүн аракет кылдым. Баары мындан 8 жыл мурун башталган. Йоко Нарынга волонтер болуп келгенде Жанар мырза менен таанышып калган. Башында дос катары сүйлөшүп, кийин ортолорунда сүйүү пайда болот. Жапон кызына ашык болуп, ал үчүн унаасын сатып, Жапонияга барып, Йоконун колун сураган Жанар мырза учурда бактылуу ата. Жумуштан чарчап келгенде 1 жаштан ашып калган уулу Шибуки алдынан тосуп алат. Уулунун аты Шибуки. Байкасы койгон аты. Чоң толкун, аябай чоң толкун, анан энергичный дегенде абаздан чекелет да. Ортончу кызы Сакура бала бакчага барса, тун уулу Омар 6 жашта. Ал кыргыз, орус жана жапон тилдеринде сүйлөйт. Анткени атасы кыргызча, апасы жапонча айрылса, мектепте орусча окуйт. Коро кайдан кара очтеру. Коро. これ何？ Акай мичи. そうね。 Коро деген эмне? Тоголок. Тоголок. Дагы? Тегерек. Тоголок тегерек ооба. Жанар мырзанын айтымында Йоко аябай аракетчил. Кайын-энесинен кыргыздын каада салттарын бүт үйрөнгөн. Бирок казан аяк кагышып, кээде уруш талаш учурлар да болот дейт жубайлар. Болот да, сөзсүз болот. Башында эме менен словарь менен урушчубуз. Менин оюмду так түшүндүрүш керек. Йоко өзүнүн оюн мага так түшүндүрүш керек. Жаңы үйлөнүп жүргөн кезде сиңдиси телефондон чалып сурап турду. Ушасыңарбы депчи. Баарында эле да, аларда деле кызык да. Кандай кыргыз, үйгөн кыргыз кандай эмне кызыктуу нерселери бар деп, ага да кызык да. Сиңдиси ушасыңарбы десе, конечно, ушабыз деп Йоко айтат да. Бирок Жанар жини келгенде орусча урушат, мен түшүнбөйм деп коет дейт. Анда сизге жеңил турбайт дейт. Карындашчы. Ой, сиңдисичи. Тили, салт санасы окшобогон кыргызга келин болуу жапон кызына оңой болгон жок. Ата-энеси башында каршы болушуп, күйөө бала менен 7 саат бою сүйлөшүп отургандан кийин гана ыраазычылыктарын беришкен. Ата-энем, бирок мен билдим, ата-энем аябай мындай сүйүнүп, бул бала жакшы бала экен. Мындай аралашып чыккан. Аягында ата-энем мако деп айтышабы дегендей абыраш мен сездим. Бирок ата-энем мако деп 3 күндөн кийин үйгө келгиле. Үйгө келсин деди. Биз 3 күн ойлонобуз. Ошентип Жанар менен Йоконун кол кармашып бирге өмүр сүргөнүнө быйыл 7 жыл болду. Бул аралыкта кудалардын катышы да жанданды. Тайнеде айтасы Умар төрөлгөндө 6 ай болгондо келишкен. Анан кызым төрөлгөндө 6 ай болгондо келишкен. Андан бери ден соолуктары болбой келе албай жүрүшүп, ушул сентябрда, 1-сентябрда неберебиз мектепке 1-класска барганда ошого барып чогуу неберебизди жетелеп алып, ушу линейкасына катышабыз деп ушундай жакшы үйрөнүп калышат. Жапон кыргыз үй бүлөсү алдыда башка өлкөлөргө саякаттап жашасак деген пландары бар. Бирок улгайганда Нарынга кайтып келишип, мал жан кармап, небере күтүп, карлыктын таттуу доорун өткөрүү тилектери бар.